Менин жеке пикиримде мунун бардыгы бирөө түрткүлөп, бирөө подсказ айтып, мындай кылыш керек деп кеңеш берип, түндөсү отуруп алып, ичип, арак ичип отургандабы, коньяк ичип отурганда давай мындай кылабыз деп айтып, кеңеш берип турганан ушул акыбалга келтиришти да. Эмне үчүн ошо кылган 6 жылдын ичинде тең жешип, устуканды бирге бөлүшүп, табакташ, тарапташ талкуулап жүрүшкөндөр биякта четте калып кетет дагы, жалгыз эле Атамбаев кемеде жалгыз калат да, чөгүп кетиш керек. Эми ошондуктан мынау элдин арасында азыркы иштеп аткан бийликтегилердин арасында дагы жүрүшөт. Эмне үчүн аларды тартпай атат? Азыркы президентибиз деген сөздөр болуп атат да, мен элдин арасында жүрөм. Ошондуктан мен айтат элем. Мурунку азыркы эми конкретно айтканда Акаевдин убагындагы азыркы жүргөн саясатчылар бар. Бакиевдин убагындагы саясатчылар бар. Атамбаев менен полный иштеткен саясатчылар бар. Ошолор бардык жерде тигилер качып, безип жүрүшөт. Алар дагы эле баягы атта жүргөндөрү кайра жоргого алмаштырып, жоргодогулар темир тулпар арнашып дагы эле жыргап жүрүшөт. Бу деген мени билгизет. Менин оюмда ошо эски саясатчыларды, жанагы Рыспай Кожобеков айткандай, биз Кыргызстандын саясий элитабыз дегендердин бардыгын чогултуп, биерден эл аралык круизге, международный круизге, мировой круизге чыгасыңар деп бир чакан пароход болобу, тепловоз болобу ошого салып туруп, давай круиз кылып келгиле деп, паланча жерге жете турган деп бир өзүнчө нормировать этип туруп, без известного направления ошол жерге барып түгөнө турган горючий смесочный сакталбай турган бүт жалюз, палюз, баллон салондорун алып таштап туруп, ошолордон кутулмайынча Кыргызстан болбойт. Ошо ойдон ошо кемеси дагы чөгүп, өздөрү дагы чөгүп кетсе жакшы боло турган. Же болбосо мен эмне үчүн мындай айтып атам? Ошо кайда келген президентке, кайра келген бийликке кайра эле ошолор сөз айтып жүрүп, ошолор приближенный болуп жүрүп, ошолор кайра Кыргызстанды алдыга эмес, артка тарткандан тартып ушуга келетишат. Ошондуктан дагы айтайын, Рыспай Кожобековдун айтканын, саясий элитанын, азыркы саясий элитанын бардыгын жок кылмайын, Кыргызстан эч качан оңолбойт. Или дагы башкача айтканда, ал саясий элита болгондо эми Атамбаевдин жалгыз калтырып коюшкан 1910-жылдагы 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Эмне үчүн алар четте калып кетет? Ошолор 1,5 жыл Отунбаева президенттик кылды. Атамбаев премьер-министр болуп жүрдү. Ошондо 14 отуруп алып, 1,5 жылдын ичинде ушу Атамбаевден жакшыраак адам табылбадыбы? Же Атамбаев ошондо ичпейт беле? Же Атамбаевдин мышлениясы башка беле? Көрүп туруп, ушундай 1,5 жылдын ичинде ушу Атамбаевди тапкан үчүн, ушуну бийликке алып келген үчүн, ошо 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн, ошо 14 убактылуу мүчөлөрдүн бардыгы Атамбаев айткандай банковский ячейкаларды мародерлук кылгандар, ошолордун бардыгын Атамбаевден кем эмес, ашык болсо ашык, ушундай мамлекетти хаоска алып келген ошолордун жоопко тартыш керек. Ансыз дагы эле ошолор, дагы башкасы Сооронбай Жээнбеков 4 жылдан кийин кете турган болсо, булар дагы эле немеде калат, бийликте калышат. Ошондуктан ошолордун жоопкерчилигин кошо карап, мен Сооронбай Жээнбековго айтат элем. Сиз тегеректеңиздерди ким менен жүрөсүз? Ошолор илгери мурун ким менен иштеген, кимди саткан? Значит, булар мени дагы сатат деп ушулардан арылмайынча биз Кыргызстан оңолбойбуз. Бул биринчи, экинчи жагы, үчүнчү жагы. Азыркы 6 сазывдын депутаттары каникулга кеттик деп кетишти. Кайсы кылган ишине каникулга алышат? Өкмөттүн бюджеттин эсебинен эми кайерлерге барышпайт, дем алганы кетишет. А бизге ошолордун
кылган ишинин дайыны жок. Эми булар кетишти, акыркысы менен биз Атамбаевди мынандай кылып койдук дешип, өздөрүнчө эми каткырып довольный. Багы 3 жылдан берки кылган ишин, 4 жылдан берки кылган ишинин бардыгынын эсебин албай туруп, бир ишти акыркы 2 күндө, 3 күндө кылып койгон иши менен ушундай жакшы вдохновение менен өздөрү акташып чыгып кетишти. Бул деген эмнени билгизет? Бул деген биздин саясий элитанын нарагында башынын калак экенин билгизет да. Ошону бир кишини ишин кылып коюп, эми биз мынандай кылдык, аны болсо бири тарыхый чечим болду. Бул азыр мурунку легендарный парламент болсо, бул исторический парламент болуп калды деп бири-бирине айтышып мактанып кетишти. Айнанайын 4 жылга чейин эмне кылып жүрүштү? Бу неме айткандай, Мадумаров айткандай, ар бир депутат бизге 6 миллиондон турат дегендей, булар 5 миллионун жеп бүткөндөн кийин азыркы убакта 4 миллиондон ашык 5 миллионго жакын жеп койду. Ошо 500 дегеним 500 миллион сомго канча деген мектеп бүтөт эле, канча деген детсад бүтөлөт эле, дагы канча соцкульт бүтөт эле. А булар ошолордун бардыгын жокко чыгарып, дагы өкмөттүн эсебинен, мамлекеттин эсебинен, мамлекет өзү төлөбөй эле карапайым калктын жон терисинен чыккан налог менен дагы дем алганы кетти. Ошо кеткен дем алышка кеткен бойдон кайра келбей, мен айтат элем, кайра буларды распускать этип жүрүп, силер исторический парламент болдуңар, рахмат силерге деп таркатып жүрүп туруп, башка созывга чакырыш керек деп ойлойм да.